Эми Windows басуу жана биз жасаган образ менен флешкага, ноутбукка система коюу. Флешканы сайабыз, сайдык, жандырабыз. Анан F12 болуш керек да. F11, F12-ни басабыз. Басып коебуз. Windows'ка кетип калды. Неудачный болуп калды. Өчүшүн күтүшүбүз керек. Так, жанып кетти. Так, флешканы саябыз. Мына жерде кичине кнопка бар экен. Ушуну бастык. F12 келди, мультибут. F12 келди. Бастык. Ва, чыкты. Мына мультибут экен. Буда Lenovo маркасында ушундай экен. Так, кеттик. Эми Adata, жана өзүм айткандай эле, Adata биздин флешкабыз. Мына Adata флешкабыз. Тандадык. Окейди бастык. Windows кетти уже система. Система кетип атат. Күтөбүз. Системанын лайтын орнотутам. Себеби ноутбук кыйнала берет экен да, груз ете берет экен, ошого жеңил системадан коюп коебуз. Эски ноутбуктарга. Флешканы улайбыз. Бул чыкты. Эми бул жерге PC дейт. PC болуп кала берсин. PC user. Эксперт деп коелу. Жөлө админ деп эле коеюнчу. Админ. Хоп, далее кетти. Далее кеткенден кийин жакта жесткостьтерди танда дейт. C диск, D диск кылып бөлүнүп атат. Мынакей C'га баарын удалить кылып салабыз. Удалить. Айланып бүткөндөн кийин экинчисин дагы удалить, кошумча кештерди дагы удалить кылып таштайбыз. Үчүнчүсүн дагы белгилейбиз, удалить. Төртүнчүсүн дагы белгилейбиз, удалить. Бешинчисин дагы белгилейбиз, удалить. Удалить кылып алдык, эми созат кылышыбыз керек. Созат деген кнопканы басабыз. Анан белгилеп, анан созат деген кнопканы басабыз. 298 гигабайт экен. Демек биз 130 гигабайтын созат этишибиз керек. 130 гигабайтын созат еттик. Калганы D-диск болуп калат. Эми ушуга белгилейбиз. Белгилегенден кийин далее деген кнопканы басып коебуз. Ушул менен процент толушту баштайт. Windows 10 Lite коюп атабыз системаны. Мынакей загрузка кетип атат. Акырын. Ичинде жесткость да. SSD болгондо тезирээк иштейт эле. SSD барго, просто койсоң жалко дейм да. Койбой атам. Өзүнүн жесткостьин деле кое береличи. Мынакей. Проценти толуп атат. Ушул толуу жетиш керек мына жерге чейин. Жеткенден кийин болуп калат азыр. Перезагрузка кетти. Андан кийин сачылатабыз. Обработка болуп атат. Ошол басылган системаны обработка болуп атат.
ушул айланып жаным жесткий диск болсо ушундай акырын боло берет да, анан эзези болсо бат эле болот. Ал ачылгандан кийин уже Word, Excel, PowerPoint программаларын орнотуп баштайбыз. Мындай алып сынабайт кылып. Анан драйверлерин коебуз. Драйвер коюлбаса, мына компьютердин программалары толук иштебейт. Ушинтип коебуз. Музыка акканга айып керек болот. Видео көргөнгө VL. Анан Kino Light. Ушул программалар керек болот. Next басып кетет. Экран драйвер коюлганда экран өчүп, жанып, анда болуп тынык болуп калат. Сонун болуп. Графический видеокартанын драйверин коюп атат. Анан офистик пакеттерден PDF файлдар жатырган программа керек, Foxwriter, анан архивный файлдарга WinRAR. Анан FineReader дагы керек. Сканер кылганга. Окей, басса калабыз. Загрузка болуш керек. Ошол жерден далее кнопкасы басылат. Установить. Азыр бизде Word установка болуп аткан үчүн ал FineReader установка кыла албай калды. Ошо Word установка болуп бүткөндөн кийин далее бассам установка болуп калат мына. Дагы. Анан обновлениялар өчкөн. Утилит кирбей эле антивируска кирип USB Guard деген установка кылабыз. Флешка салып, кайра сайып, анан үзгөндө сканерлей турган приложение болот бул. Жакшы приложение. Wi-Fi драйверин көрбөдү, эми ар жактан карайбыз. Wi-Fi драйверин установка кылып кеткен как раз. Broadcom деген ушул Wi-Fi драйвер болот. Ушул установка болуп